Ыйса аларга дагы башка үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Бир адам өз талаасына жакшы үйрөнсепти. Эл уйкуда жатканда анын душманы келип, буудай арасына кара сойлоктун уругун сейип кетти. Буудай баш алып калганда кара сойлоктор да өсүп чыкты. Ошондо үй ээсинин кулдары келип, "Кожоюн, сен талааңа жакшы үйрөнсеппедиң беле? Бул кара сойлоктор кайдан пайда болду?" деп сурашты. "Муну душман кылды" деп жооп берди үй ээси. Кулдары "Эгерде кааласаң, биз барып аларды жулуп таштайбыз" дешти. Бирок үй ээси "Жок, кара сойлокторду жулам деп буудайды кошо жулуп аласыңар. Тим койгула, орок маалына чейин экөө чогуу өсө берсин. Орок маалы келгенде мен орокчуларга адегенде кара сойлокторду оргула да боо кылып байлап өрттөп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жинагыла деп айтам" деди. Жакшы үйрөн сепкен адам бул адам уулу. Талаа болсо дүйнө. Жакшы үйрөн асман падышачылыгынын уулдары. Кара сойлоктор шайтандын уулдары. Кара сойлокторду сепкен душман бул шайтан. Орок маалы дүйнөнүн акыры. Орокчулар болсо периштелер. Кара сойлоктор орулуп, өрттөлгөндөй эле бул дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Адам уулу өз периштелерин жиберет. Алар күнөөгө түрткөн бардык нерсени жана мыйзамсыздык кылгандарды анын падышачылыгынан алып, жалындап күйүп турган отко ыргытат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ошондо адил адамдар өздөрүнүн атасынын падышачылыгында күн сыяктуу жаркырашат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун.